Assalamu alaikum, rahmatullah barakatuh. 26 июль 2020 жыл. Кудай буйруса дагы 2-чү, 3-чү, 4-чү партия деп айтсак болот. Москва шаарынан келди. Кудай буйруса Кыргызстандан табыш, дар-дармек табыш азыркы учурда өтө оор болуп турат. Эми тапкан учурлар болуп атат, бирок аз-аздан сатып атышат да, башка адамдарга да жетсин депчи. Анан бул жерде кудай буйруса мынакей Москвадан келди. Москвадагы Каракөл жаштар коому бар. Анын жетектеген Жеңиш деген жигит бар. Кудай буйруса мынакей ушул балдар өзүлөрүнүн салымын Каракөл шаарына абдан кошуп атышат. Мен бул жерден айтып кетким келет, Жеңишке, Жанарага, Перигүлгө Аллах ыраазы болсун. Россияда иштеп аткан ушуларды гана билем азыр. Бирок булардын аркасында дагы канча деген жаштар бар. Ошолордун жардамы менен мына Кудай буйруса Москва шаарына бүгүн келди. Кудай буйруса мунун бардыгы Каракөлдөгү жашаган, ооруп жаткан адамдарга акысыз берет. Бирок биз каалайт элек ушу Каракөл шаарындагы ооруп жаткан адамдардын Аллах батыраак шифасын берсин. Ооруза да ушул оорунун жеңилинен берсин каалайбыз. Кудай буйруса мүмкүн болсо даже ушу ооруган адамдар жок болуп кетсе экен деп тилеп атабыз. Батыраак ушул жаман апат өтүп кетсе экен деп тилейбиз. Бирок тилекке каршы ооруган адамдар болуп калып атат. Ошолорго Кудай буйруса акысыз беребиз. Мен биринчиден айтып кетейин, мынакей Кликсан келди, муну билебиз бардыгыбыз. Биз только врачтардын назначениясы менен гана беребиз. Кудай буйруса Кликсан келди, канды суйта турган. Андан кийин мынакей аскорбиновая кислота Кыргызстан боюнча бул табыш жөнөкөй, мынакей мындай таблеткаларын табыш кыйын болуп атат. Бирок азыркы учурда мынакей витаминдер келди. Мен врачтарга кайрылат элем. Врачтар, медсестралар мынакей аскорбиновая кислоталар келди. Кудай буйруса жазыңыздар. Бардыгын уже биз врачтардын назначениясы менен берип атабыз да. Бардыгын жаза бериңиздер. Мына биз көрсөтүп атабыз. Мынакей амикацин дагы келди. Кудай буйруса көп эле келди. Буларды дагы беребиз. Андан кийин сефтадизим деген дагы келди. Кудай буйруса мынакей муну дагы жазыңыздар, беребиз. Севапим келди. Кудай буйруса мына буларда табыш азыр абдан кыйын болуптур. Мынакей Кудай буйруса келди. Андан кийин дагы көрсөтүп коеюн, аскорбиновая кислота ушулар Кудай буйруса келди. Барыңыздарды врачтарга айтат элем, назначенияга жазыңыздар. Биз только врачтардын гана назначениясы менен гана беребиз. Биздин билесиздер Мурек офисинде Кудай буйруса таратабыз бесплатный. Андан кийин перчатки келди, мынакей Кудай буйруса. Мен бул перчатка боюнча маалымат берип кетейин. Азыркы учурда Кыргызстанда перчатки деген өтө бир редкий случай болуп калды, дефицит болуп атат. Болгондо мен бир досум бар, ошол Өзбекстандан тартып атыптыр, бирок аныкы кыска болуп атат бул жерден. Биз Москвадан мынакей Каракөл жаштар коому мынакей анын жетектеген Жеңиш деген жигит бар. Ошол кыздар бар, мына Перигүл, Жанара деген кыздар бар. Ошолор мына перчаткилер Кудай буйруса узунураак перчаткилерди табыптыр. Кудай буйруса биздин красный зонада иштеген врачтарга, медсестраларга Кудай буйруса беребиз. Буларды припачкадан берип турабыз жетишинче. Мен өзүм ыраазычылыгымды айтат элем ушу Каракөл жаштар коомуна. Аллах ыраазы болсун силерге. Ушу алыста жүрүп ушул Каракөлдөгү, Кыргызстандагы ырдалды көрүп кайдыгер карабай колуңардан келген жардамын кылып атасыңар. Садакаңар Аллах кабыл кылсын, үй-бүлөңө тынччылык берсин, аманчылык берсин, береке берсин. Силерге кааларыбыз узак өмүр Кудай буйруса. Мына Каракөлдүн эли алып кеткен сайын бата бератат. Ушу бата ушу сиздерге тиешелүү. Мурек коомдук бирикмеси бул ортодогу гана поштальонбуз биз. Элден элге гана беребиз. Биздин ишибиз ушул эле. Мынакей Россиядагы иштеген жердештерибизге көп дуа кылыңыздар Кудай буйруса. Дагы алдыда чоң иштер бар. Кудай кааласа дагы биз токтобойбуз. Көп иштерди кылганга аракет кылабыз. Жана ушу Кыргызстан элине негизи эле ушул мусулмандарды каалайт элем, ооруп жаткан, кыйналып аткан баардыгына Аллахым шифа берсин. Ошо оорунун жеңилинен берсин. Кудай буйруса ушу Аллахтын жардамы менен ушу дуа кылып, ушу жаман апаттан, жаман баледен ушу батыраак чыгып кетебиз деген ишеничтебиз. Баардыгыңыздарды ден соолук каалайм. Ар дайым ушу үй-бүлөңүздүн жанында ден соолукка чын болуп, аман болуңуздар, бар болуңуздар. Ассаламу алейкум.